Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? 2019 жылдын 21 сентябрында Эдельвейс окуу борборунда Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын контингенттеринин стратегиялык командалык штабтык борбор 2019 машыгуусу болуп өттү. Машыгуунун темасы борбордук Азия багытында аскердик коопсуздукту камсыз кылуу жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүүдөгү тапшырмаларды аткарууда коалицияга кирген мамлекеттердин аскердик күчтөрүн колдонуу болду. Машыгуунун башкы максаты биргелешкен аскердик операцияларды жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнүн башкаруу органдарынын жана биргелешкен аскердик топторунун кошуундарынын иш-аракеттерин шайкеш келтирүү болуп саналат. Ушул эле күнү биргелешкен командалык штабтык машыгуусунун практикалык этаптары болду. Ага мотоаткычтар, инженерлер, артиллериялык кошуундар, радиациялык, химиялык, биологиялык коргоочулары, атайын багыттагы топтор, аскердик унаалар, штурмалык жана аба десанттарынын авиациялары тартылды. Ал эми машыгуунун уулук жетекчиси болуп куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин кол башчысы полковник Алмазбек Карасартов дайындалган. Стратегиялык штабтык борбор 2019 машыгуусуна Кыргыз жана Россия тараптан жалпысынан 500гө жакын аскер кызматчысы катышып, 100гө жакын аскер техникалары тартылды. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын 101-27 аскердик бөлүгүндө 1937-1939 жылдары репрессияда ошондой эле апрель окуясына курман болгондорду жана биздин замандын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовду эскерүү иш-чаралары өткөрүлдү. Муну менен бирге анык мөөнөттүү аскердик кызматты өтөө үчүн келген жаш жоокерлерди тосуп алуу салтанаты болуп өттү. Аскер бөлүктүн башкармалыгы тарабынан аскерге жаңы чакырылган жоокерлер кийим-кече керектелүүчү каражаттар менен камсыздалды. Андан соң жаш жоокерлер аскер бөлүк менен тааныштырылып, тарбия иштери боюнча кошумча сабактар өтүлдү. Куралдуу күчтөрүндө өзгөчө улуттук гвардияда кызмат өтөөнү каалаган уландардын саны жыл сайын көбөйүүдө. Жаш мекен коргоочулар үчүн 4 жума ичинде аскердик кызматка көнүү үчүн атайын тиешелүү программанын негизинде күчүрмөн даярдык, аскердик техникалар жана курал жабдыктарды туура пайдалануу боюнча сабактар өткөрүлмөкчү. Аскердик даярдоолор аяктагандан кийин жаш жоокерлер аскердик ант беришет. 1999-2000 жылдардагы оор жоготуулар убакыт өтсө да унутулбайт. Өз жерин душманга аралаткысы келбеген баатырыбыз подполковник Сагынбек Бекбалаев Нарын облусунун Кочкор районунда 1968 жылы 4-июлда жарык дүйнөгө келген. Жаштайынан зирек, кырак болуп чоңоюп, аскер кызматкери болууну максат кылып, 36-806 аскердик бөлүгүндө кызматын аткарып жүргөн. Аскер кызматкери үчүн эл жерин коргоо атылдык парыз катары патриоттуулуктун туу белгиси. Сагынбек Бекбалаевди эскерүү иш-чаралары ар дайым уюштурулуп турат. Бүгүн да унутта калтырбаган 36-806 аскердик бөлүгүнүн жамааты Баткен окуясында курман болгон Сагынбек Бекбалаевдин айкелине келип гүл чамбар коюшуп, анын эрдигин, кырааклыгын дагы бир жолу эстешти. Өздүк курамга анын баа жеткис эрдиктери, өмүр баяны жөнүндө айтылды. Ошол Сагынбек Бекбалаев бизге ар дайым батыр болуп калат, ар дайым бизде эсибизде болот. Биз анын эрдигин эч качан унутпайбыз. Ар дайым ушул Сагынбек Бекбалаевга пример болуп, басып өткөн жолун эстеп жүрүшүнү каалайбыз.
Куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлердин түзүлгөн пландарына ылайык 36806 аскердик бөлүгүнүн базасында курал жарак техникалары менен камсыз кылуу боюнча командирлердин орун басарлары менен жалпы окутуу жыйын өткөрүлдү. Жыйын аскердик бөлүктөрдөгү курал жарак техникалар менен камсыз кылууда аларды оңдоп түзөөдөн өткөрүү, ошондой эле колдонууда күжүрмөн дарыкта болуу максатын көздөйт. Бул жыйынга кургакта аскерлердин жалпы курал жарак техникалар боюнча командирлердин орун басарлары катышты. Азыркы убакта биздин куралдуу күчтөрдө болгон Т-72, БМП-2, ГАЗ-66, ошондой эле КАМАЗ жана башка техникаларды азыр күзгү мезгилге кантип өткөрүш керек, кайсы боло турган иш-чаралар жүргүзүш керек, ошолор боюнча бүт бардык командирлердин куралдануу боюнча орун басарларына жеткизип жатабыз. Куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин катары жаш жоокерлер менен толукталууда. Жаш жоокерлерди аскер бөлүктүн аскер айымдары жана офицерлер жалпы жамааты май, боорсок, нан менен жылуу маанайда тосуп алышты. Ушул эле иш-чарада 1 жылдык аскердик кызматын татыктуу өтөгөн жоокерлер үйлөрүнө узатылды. Ал эми келечекте жаш жоокерлер мекен сакчысына айланып, татыктуу кызмат өтөшөт деген ишеним менен жоокердик ийгиликтер, каалоо тилектер айтылды. Мен катарда жоокер Керимкулов Тоголбек, Чүй облусунун Кем районунун кулуну болом. Бул аскердик кызмат учурунда аскердик техника, куралдар жана башка нерселер менен колдонгонду үйрөндүм, алар жөнүндө окудум. Жана андан башка жакшы нерселерди үйрөндүм. 1 жылдык кызматыбыз аяктап, сүйүнүч менен үйгө кетип жаткан убагыбыз. Ушул аскер бөлүктүн баш карамагына жана өздүк курамына терең ыраазычылык билдирип кетем. Жана артымда өсүп келе жаткан жаш муунга айтмакчымын. Келгиле ушундай кызмат өтөгүлө, ата мекендин коргоочуларынын катарына кошулгула. Мен ушундай сыймыктанам. Ушул форманы кийип, Кыргызстан эркиндигин жана көз карандыгын коргоо үчүн ушул кызматтарды кылып жүргөнүмө. Мен катарда жоокер Эмил уулу Арлен, Жалал Абад областынын Каракөл шаарынан болом. Азыркы учурда 92-843 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жатам. Кызмат өтөгөнүбүзгө 5 ай болуп калды. 5 ай болуп калды. Анан 5 айдын ичинде биз көп нерселерди үйрөндүк. Бул жактан ок атканды, курал колдонгонду, кандай куралдын түрлөрү бар, ошолорду колдондук. Өзүм көтөрүп жүргөн куралдын дагы ичинде эмнелер бар, канча учат болду, үйрөндүк ан нерсени. Анан азыркы учурда биз ушу ротанын тактикалык учениясына даярданып жатабыз бул жакта. 5 айдын ичинде бияка да келдик, көп нерселерди үйрөндүк, сабактар болду, учениялар өттү. Аларды көрүп үйрөндүк. Өзүм жашаган жеримде Каракөл шаарына салам айтам. Айыкты жашаган атам Кадырбаев Эмилге жана апам Молдобаева Айдага өзгөчө салам айтам. Ошол Жалал Абад областынын Каракөл шаарынын элдерине жана мени тааныган адамдарга баарына салам айтам. Жана өзүмдүн ушундай эле инилериме, Кыргызстандын жигиттерине баарына айтмакчымын, келип кызмат өтөп ата мекенди коргойлу.